Кулакка ары табышмактуу, ары сырдуу угулган хиджаб деген сөз араб тилинен которгондо парда, калкалоо деген маанилерди түшүндүрөт. Тактап айтканда мусулман аялы хиджаб менен өзүнүн денесин жана ички дүйнөсүн, аң сезимин жаман көздөрдөн, коомдогу терс таасирлерден, адамдардын жаман мамилесинен, ыймансыздыктан коргойт. Анткени жамынган аял затына эркектер тийише албастыгы, аларга өтө сый мамиле кылары баарыбызга белгилүү. Хиджаб бул мусулман аялынын кийими. Хиджабтын көп функцияларынын бири аны кийип жүргөн аялдын өз дини менен сыймыктануусун көрсөтүүсү. Ал толук турдуу хиджаб болуп эсептелиш үчүн төмөнкү эрежелер аткарылууга тийиш. Бет, кол манжалары менен бут кызыл ашка чейин ачык жүрсө болот. Дененин калган бардык жери жабык болуу керек. Демек, моюн, белек, кулак жана ага тагылган сөйкө да көрүнбөшү зарыл. Кийим аялдын сулуулугуна, эркектердин көңүлүн бургудай болбоого тийиш. Жылтырак кездемеден тигилген, баалуу таштар менен кооздолгон же өтө эле ачык түстөгү кийимди кийүүгө болбойт. Андай кийимдерди үйдө гана кийип, кооздук жасалгаларды да үйдө тагынып жүрүүгө уруксат. Кийим өтө жука болбошу керек. Башкача айтканда, дене көрүнбөгүдөй калыңдыкта болуусу кажет. Көчөдө жүргөндө кийимден атырдын жыты келбеши зарыл. Кийим кенен болуп, денеге чапташып турбаганы туура. Ошондой эле эркектикине жана мусулман эместердин кийимдерине окшош болбосу абзел. Ал тургай шымдагы аялдардын стилине ылайыктуу тигилүүгө тийиш. Жөнөкөй бычылып тигилген, элдин көзүнө тез урунбаган кийим кийүү ылайыктуу. Эй пайгамбар, жубайларыңа, кыздарыңа жана мумундардын аялдарына айткын, үстүлөрүнө сырткы, кенен кийимдерди жамынышсын. Бул алардын таанылуусуна жана кордол болооруна жакыныраак. Аллах кечиримдүү, мээримдүү. Асхаб сүрөсү 59-аят. Шаарыбызда мусулман айымдарга арналган хиджабтарды саткан дүкөндөр абдан көп. Алардын бири шаар боюнча бир нече сатуу түйүндөрү, бутиктери бар. Асинат дүкөнүндө эмгектенген Малика айым кардарлардын табитине жана дене түзүлүшүнө карай жарашыктуу кийимдерди тандап берүү боюнча өз ишин мыкты билет. Кээ бир учурларда жарашыктуу жана сапаттуу хиджаб сатып алуу өтө кыйын. Бирок шаарыбызда көптөгөн хиджабтарды саткан дүкөндөрүбүз көп. Мына биз азыр ошондой дүкөндөрдүн бириндебиз. Бизге азыр сатуучу кыздар жакшынакай хиджаб менен жолукту, кантип айкалыштырып жарашыктуу кийинүү жөнүндө кеп кеңештери менен бөлүшмөкчү. Кандай стилдеги хиджабтар актуалдуу быйыл? Жылдан жылга аябай жакшы түрдөгү, жакшы түздөгү жанакы жылдан жылга жаңы стилдер чыгып атат. Быйылкы ушул, например, мисалы моолар бар да. Бул деген валан деп коет, монун астыларын. Мисалы буларды валан деп коет. Валаны бул биздики кыргызча айтканда бул кош этек деп коет да. Ошондой эле кош бойлуу аялдар, боюнда бар аялдар кийсе болот мындайды. Анан лен деген бул кездеме мурунтан бери бар лен. Ушул кездемеден именно хиджабтарды тиккенге туура келди. Азыр аябай сонун эмелер чыкты. Ушундай эле мынакей көптөгү түздөгү эмелер бар, хиджабтардын түрлөрүчү. Ошондой эле штапелдер, жайкыга азыр эми штапелден жакшы го кездеме тиккен. Штапелдер бар, штапелдин түрү чыгып атат азыр. Бүт түздөгү кийим, бүт түздөгү эмеден кийсе болот да, хиджабтычы ачык болот. Ошондой эле мынакей дагы валан, ошондой жакшы испанский вариант деп коет, муну испанский. Эми биздики ошо кош этек да, ошонун үстүнөн эле жакшынакай черми кыскараак болобу же однотонный болсо, может быть, жана тордон тигилген. Мисалы мондай да. Көрсөтүп коеюн дедим, мынакей мондай болсо, мынакей ушундай эле однотонный жакшынакай ушундай эле көйнөктөрдүн үстүнөн ушинтип кийип алса болот да, тордучу. Болман айкалаштырса болот, аябай сонун көрүнүп калат. Ушундай эле тойго, ифтарга азыр ошол Орозо айында ифтарга көбүрөөк чакырып мынакей ушундай кийсе, бул абдан сонун көрүнүп калат. Биякта кыздар өзүбүз тандап беребиз баарын. Ошондой эле мынакей спортивный стилдеги жылдан жылга түрү чыгып атат. Ошондой эле бул как накидка деп коет. Накидка жука кездемеден чыга алат. Мондай двойкалар бар. Двойка деп. Буну, например, офисте иштеген кыздарга, офисте иштеген келиндерге жакшы болот, аябай удобный басканга. Мына двойка бул штапелден тигилет да, бизденчи штапелден жана ошол эле лен кездемеден тигилгендер бар мондай. Биз негизи двойка деп бул шымы менен бар, костюм деп коет да, двойка депчи.
шыма менен бул муну жанакы бала менен жүргөндөр жакшы да. Негизи биз шыма менен деп негизи хиджаб деген бул көйнөк болуп эле узун, томуктан узун болуш керек деген. Биз муну жана көбүнчө балдар менен жана бул ушундай юбка брюки деп коет, юбка астында шымдары өтө ыңгайлуу болот, жанакы кенен болот аябай. Мунун деген даже басканын ошо шактары көрүнбөгөнгө да туура келет да. То есть ушуну кийип деле хиджаб окуса болот да. Ой, намаз окуса болот да, туура келет, кечиресиз. Ошондой эле азыркылар биздин өзүбүздүн пашев, кыргыздын жакшы пашевдер чыгып атат. Штапель кезде менен салкын, жука, абдан удобный дегендей. Ушундай эле жанакы жөнөкөй эле бир однотонный көйнөкүбүздөн ушундай татынакай, ушундай биздин өзүбүздөн чыккан эле кийизден жасалган болобу, салкын болсочу кечке маал же жанакы эле сизге да биринчиден көрсөткөн биз рукавкалардан жанакы үстүнө накидкалардан кийип койсо эле өзүнчө бир наряд болуп калат да. Ошондой эле мынакей азыр шарфтарды айтып коеюн бир сыра. Жоолук шарфтар, булар да жылдан жылга өзгөрүп атат эмелери, модельдери. Бул да мезгилге жараша да бөлүнөт да, калың, жайып. Албетте мезгилге жараша болот. Азыркы мынакей мындай тюрбан деген жакшы эмелер чыгып атат. Мындай тюрбанды бирөөсүн көрсөтүп коеюн, алып ачык үндүү бирөө жука, может быть, трикотаж деши мүмкүн, башка да жагымдуу булар. Ушинтип эле азыр биякта көрсөтүп беребиз модель эмеге, манекенге кийгизип, буну мынтип байланып, муну биякта оор болсо болот. Ошондой эле муну астыга келтирип, көкүрөктү жаап, муну кайра мынтип артка тартып койсо, бул өзүнчө бир хиджаб болуп калат да. Бунун баары даяр тигилген. Анан ошондой эле биякта дагы быйылкы ушул азыр чыккан, бияка өтөлүк чыккан мындай кружевалар деп коет да. Торчолор менен ошолор чыгып атат. Мынакей мындай цвет, ушундай цветин көрсөңүз болот. Тоже хыбышка. Аябай денеге жагымдуу. Кенен. Ар түрдүү түздөгү болот. Бул да ошондой эле биз ошого карата көйнөк тандап, биз аябай жардам бергенге аракет кылабыз. Келип ушул мусулман өзүнө жарашыктуу, хиджабты да жарашыктуу кийгенге деп аябай көбүнчө айтабыз да. Жарашыктуу кийим да бир өзүнчө бир даават экен да. Илгечи биз хиджаб десе элек биз сразу мурункудай көп. Эми, конечно, негизи бул полностью жабылат деген. Айтып өтсөңүз, негизи эле мусулман айымдын кийими кандай болуш керек? Эми менин оюмча мусулман айымдын кийими негизи көбүнчө айтуу боюнча бул бүт назик, аурат жерлерин, назик жерлерин жабууга туура келет. Ошо узундугу томуктан ылдыйраак деп. Анан маршруткага же көчөдө өтсөк, көптөө советский өсүп калган элдердин көбүнчө угабыз, жердин баарын шыпырасыңар, интесиңер, мынтесиңер экен. Бул да бир суноо да. Албетте бул мусулман кийими мезгил менен да тигилет. Мен айтып кеткен да бир жолу, бул аябай салкын, жакшы кездемелерин тигилет да. Ошондой эле мусулман кийими, мусулман аялдын кийими эркектин кийимине окшош болуш керек дейт да. Эркектики сүннөт тизеге чейин болсо, аялдыкы жабык, өзүнчө бир трапеция кеткен. Ошондой эле көкүрөк жабуу, көбүнчө украшенияларды ушу көптөгү биз, например, биз бул заведенияларда кийебиз, өзүбүз саткан именно бияка деген албетте только аялдар кирет да. Көбүнчө эркектердин өзүңүздөр көрдүңүз, эркектерге кирүүгө болбойт. Эгерде эч ким жок болсо, ал тандап берүүгө биз макулчулук беребиз да. Сезондо бизде негизи Рамазан айында кандай бир көбүнчө бат-баттан бизде скидкалар болуп турат. Ошондой эле жакшы сонун кездемеде хиджабтарды, ошол эле сонун нарядный көйнөктөрдү арзан баага алууга мүмкүнчүлүк бар биздечи. Өңдөрдү айкалыштырууда өтө ачык болбош керек деген тыюулар барбы же андай деле эмеспи? Эми ал өзү кандай десем, аны деген жолдош күйөөлөр эсе макулчулук берсе ачык кийгенге. Негизи бул биздин Кыргызстанга ачык кийгенге эле туура келет окшойт да. Анткени кара кийимди бул Арабияда көбүнчө кара деп
келген, ал жана пустынядагы мүмкүн салкынчылык чыгарат деп ошо кара кийимди аяктан эми аларга жакшы, как это нормально, да, можно сказать. А бизде бул кичине чочутуп, көпчүлүктү чочутпаш үчүн биз негизи ачык болгону менен ошол эле убакта жагымдуу, өтө жагымдуу, биз өзүбүз подбирать этип, туура айтканда айкалыштырып тандап бергенге биз аябай аракет кылабыз. Анткени биздин немебиз сатыш эмес, ошол өзүнүкүн тапса экен, өзүнүн стилиндеги кийимди табып, азыркы мынакей жаш кыздар көбүнчө, даже офисте кыздар, иштеген кыздар көбүнчө машаллах жамын ачат. Аларга да биз ошолорго да тандап берип, өздөрүнүн дресс-код стилиндеги офисный хиджабтарды тандап бергенге жардам беребиз. Кечелерге арналган өзгөчө кооздуктагы моюну колдору жабык көйнөктөрдү да табууга болот. Көйнөктөр кечеги ушул свадьбаларга, нике тойлорго абдан ушул көп издешет да, издеп калышат да. Аларга да андай мүмкүнчүлүк бердик. Жакшы ошо тандап алып, өңүн түзүнө. Булар өзүнүн даяры менен, жоолуктары менен да болот. Кааласа өзүнчө тандап беребиз. Мынакей мындай тууралуу болот. Булар аябай сонун, булардын немелери да кымбат. Буларга да скидкалар болот бизде. Айым өз өлкөсүнүн климатына, салт санаасына, иштеген жумуш ордуна жана өзүнүн жеке табитине карап хиджаб кийсе болот. Ал тургай модалуу да кылып кие алат. Болгону кийим исламдын талаптарына жооп бериши керек. Башкысы жаманган айым элдин көзүнө жагымсыз көрүнүүдөн, алардагы хиджабка болгон жек көрүүнү пайда кылуудан качышы кажет. Тескеринче көргөндөр ошол хиджабка суктангыдай, алар кийүүнү каалай баштагыдай болушу дурус. Исламда айым өз атасы, өзүнүн бир тууган ага энелери, атасынын бир тууган ага энелери, күйөөсү жана кайнатасынын көзүнчө жамынбай жүрүүгө уруксат берилген. Калган бардык эркектердин көзүнчө жамынуу зарыл деп эсептелинет. Малика айымдын айтымында бүгүнкү күнү жоолуктардын түрү көп, даяр тигилгендеринен тарта мончоктору менен шөкөттөлгөндөрү да бар. Ар бир айым өз табитине жараша тандалган көйнөгүнө айкалыштырып кийсе болот. Бул скафандр деп аталат. Мунун шартын ичинен кийгенге туура келет да. Если эркектердин сакалы жаап турса, бул жерин то аялдын ушундай авраты ушундай экен да. Бул ээкке чейин жаап туруш керек экен да. Моюн удобно дагы да, кийип туруп, мына шарты өзүнүн каалаган формасына келтире алат да. Бул скафандр менен химардын айырмасы, бул ушу шарттын ичинен ушундай мындай тыкыз болот да, тыкыз. Үстүнөн мындай сонун жакшы шарттар бар, мындай необычный, ушундай трансформер деп коет. Азыр трансформер мебелдерде чыгып атат, столдор, жана ошондой эле жоолуктун трансформери да чыккан да. Мунун түрү бар да, муну мынтип да кийсе болот, моюнга байлап, ичинен сөзсүз мындай кийгенге туура келет да, скафандрчы. Кыздарга биз ушундай цветтеги жоолуктарды кездештирип беребиз. Мынакей бирөөлөр цвет жакшы көрөт, бирөөлөр ичи кара дегенге каалайт, ичин карараак кылып. Ошондой эле мынакей кийүүлөрүнө, ошондой эле мынакей буларга мындай аксессуарлар. Кээ бирлер көбү ийне тага албаганга, ийне тага албайбыз деп кээ бирлер көбүнчө чочугандарга мындай магнит деген удобный. Мынтип туруп эле ушу магнитти бул жагынан киргизип, бул жагынан көрүнүшү да жакшы көрүнөт, аябай. Анан бул жерин каалаган өзүнүн фасонундай кылып алат да, көкүрөгүн жаап, мүмкүн мынтип алат да. Хиджаб стилдүү, заманбап, жашоого ылайыктуу, жарашыктуу, ошол эле убакта исламдын талабына жооп берип тургудай болуш үчүн төмөнкү 4 нерсени эске алуу керек. Биринчиден, кийим айымдын өзүнө жагышы кажет. Хиджабтын айрым түрлөрү бир айымга абдан жарашса, экинчи бирөөгө анча жарашпай калышы мүмкүн. Андыктан келбетинин түзүлүшүнө, боюна жараша тандаган жакшы. Мисалы, офисте иштеген кызматкер айым классикалык стилдеги хиджабты тандап алса болот. Стилди тандаган соң анын түсүн тандоого туура келет. Айым өзүнө жаккан түстөгү кийимди кийүүгө уруксат, бирок ошол эле убакытта ал түс өтө ачыктыгы менен эркектердин кумарын ойготуп, же өтө эле күңүрттүгү менен көргөн адамды чочутуп, өзүнөн качырып турбагыдай болгону талапка ылайык. Бардыгы гармонияда болуусу зарыл. Мисалы, жоолук боз түстө болсо, үстүндөгү кийими да ошого түспөлдөшүп туруусу абзел.
Стилин да өлчөмүн да туура тандап, бирок өтө чоң же кененирээк өлчөмдөгү кийимди кийип алган айым көзгө жакшы көрүнбөйт, ашыкча кенен эмес, чапталышпаган. Ошол эле учурда айымдын келбетин жашырып тургудай болгон хиджаб кийүү эң эле туура болуп эсептелет. Жайкысын ысыкты тартпаган, жууганда өңү өчпөгөн, сапаттуу мыкты кездемеден тигилген стилдүү хиджабты көчөгө да, жумушка да кийсе болот. Өзүңүздөр көргөндөй, хиджаб бул коркунучтуу нерсе эмес. Хиджабты деле саркеч кылып, жакшынакай жолуктар менен айкалыштырып кийүүгө мүмкүн. Узун, жабык кийим кандай гана аял заты болбосун, аны ары сулуу, ары назик көрсөтөт. Урматтуу кыргыз элим, Рамазан айыңар кут болсун, орозоңор кабыл болсун. Урматтуу айымдар, биздин дүкөн силер үчүн ар дайым ачык. Келип кийинип кетиңиздер.